Саламатсыңарбы балдар. Өспүрүм курак баланын жашоосундагы эң эле татаал мезгил. Ушул мезгилдин ичинде балалыктан чоңдордун жашоосуна чейинки өткөөл мезгил болуп саналат. Чоңдорду тууруу менен бала пайдалуу эле эмес, ошондой эле зыяндуу дагы адаттарга ээ болушу мүмкүн. Тамеки чегүү өспүрүм курактагы эң кеңири жайылган жана жетишээрлик коркунучтуу зыяндуу адат болуп саналат. Бүгүнкү сабактын темасы тамеки чегүүнүн алдын алуу. Силер кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн өспүрүмдөр чеге баштайт? Иш жүзүндө бир сигарет тартуу менен өспүрүм өзүнүн жасаган жоругунун бүт коркунучун түшүнбөйт. Тамеки чегип жаткан учурда анын түтүнүнөн 4000ден ашуун химиялык заттар жана кошулмалар бөлүнүп чыгат. Баарынан дагы ден соолукка никотин, ис газы, чайыр, оор металлдардын туздары жана күйгөн учурда келип чыккан калдык заттар көбүрөөк зыянын тийгизет. Тамеки адамдын колдонуусу үчүн жарактуу өнүм болуп саналбайт. Адамдын организминде сигаретте камтылган никотин жана ракты пайда кылуучу башка уулардан коргоонун табигый механизмдери жок. Тамеки чеккен учурда жакын жерде жүргөн бардык адамдардын ден соолугуна зыян алып келүүчү кооптуу заттар бөлүнүп чыгат. Тамеки чегүү сиздин денеңиздин ар бир бөлүгүн жабыркатышы мүмкүн. Бул зыяндуу адат өпкөнүн, кандын, лейкемия, ашказандын бөйрөк, ашказан алдындагы бездин, түз ичегинин, табарсыктын, репродуктивдик органдардын рагын пайда кылат. Мындан тышкары, инсульт, инфарктка, аортанын, ири кан тамырдын айрылуусуна алып келиши мүмкүн болгон жүрөк, өпкөнүн өнөкө тоорулары пайда болот. Тамеки адам өспүрүм үчүн колдонууга жарактуу өнүм болуп саналбайт. Анткени өспүрүмдүн организми али калыптанып бүтө элек жана дээрлик 23 жашка чейин өнүгөт. 15 жашка чейин тамеки чеге баштаган өспүрүмдөр өпкө рагынын 5 эсе көп көз жумат. Организм нормалдуу калыптанышы үчүн ушул жылдар ичинде анын клеткаларына кычкылтектин керектүү өлчөмү жана аш болумдуу заттар келип түшүүсү керек. Бирок эч убакта тамеки түтүнүндө камтылган уулар эмес.